Саламатсыздарбы, биздин каналыбызга кош келиңиздер. Бүгүн биз сиздер менен аябай тандуу, ширин, базардыкынан айырмасы жок балмуздак даярдайбыз. Алгач идишибизге 6% сүт куябыз, 800 мл. Сүтүңүздөр майлуураак болушу керек. Эки 100 грамм кум шекер жакшылап аралаштырып, отко коебуз. Токтотпостон аралаштырып туруу керек. Астын алып кетет. Болбосо токтобостон аралаштырып, 6-7 мүнөт кайнатып алабыз. Эми дагы идишибизге 100 мл сүт куябыз. 1,5 аш кашык кукурузный крахмал салабыз. 1 ванилин. Кукурузный крахмалдын ордуна картошканын крахмалын кошсо да болот, же без крахмал даярдасаңыздар да болот. Кайнап аткан сүттүн үстүнө куюп, 1-2 мүнөт кайнатабыз. Мына кайнап чыкты. Ысык сүттүн үстүнө 70 грамм сливочный май коштум. Жакшылап аралаштырып, майды эритип алабыз. Идишке куябыз. Сүтүбүз ушундай даражада суюк болушу керек. Эми 5 саатка муздатычка коебуз. Мына 5 саат турду. Четтери катып калды. Эми жакшылап аралаштырып, алты 7 саатка дагы муздатышка коебуз. Мына уже даяр болду. 6-7 саат муздатышка турду. Кашыкты ысык сууга малып, кырып, идишке сала беребиз. Биздин балмуздактар даяр, сиздер да даярдап көрүңүздөр. Менде 1 килонун ашыгыраак балмуздак чыкты. Сиздерге да сунуштайм. Каналыбызга катталыңыздар. Саламатта калыңыздар.